мен айтып коет тыйындан тыйын курагансың деп. Базарда чогуу эле баштаган турбайсыздарбы, э? Бул жолдошу бай болуп, ошонун акчасы менен депутат болуп келди деген эле сөздөрдү көп угуп жаттым. 1995-жыл дегенде эле бир жүрөктөр зыркырайт. Жаш кезде эми чарчабай турбайсыңбы, уктоо 4 саат уктачумун ашып кетсе. Ошо ар бир тамактын даамын татып, ар бир тамактын сапатын өзүм карап турчумун да. Силер кантип бөлүштүрдүңөр бизнестерди? Сиз кандай абалдарда жүрдүңүз? Сиздин жан дүйнөңүз эмне болду? Эң жаманы ошол кызым эненин мээримин көрбөй калган үчүн ошол баары бир өмүр бою таасир калат экен. Кандай экен мындай депутат болгон? Ал жактан мен ыйлап чыктым. Мындай караганда иштебегендей эле көрүнөт, бирок мен үчүн жумуш оор болду аябай. Канча убакытта дейинчи өзүңүздү бир депутат катары сезип баштадыңыз? 2 жолу чоң долбоор өткөрдүм. Бирөөсү жетим балдарды жумушка орнотуу боюнча чоң долбоор, экинчиси улуттук идеология боюнча. Баарына жетишкен махабат болгондон чарчаган жоксузбу? Бирок азыркы күндө мен маселен ресторанга конок катары эле барам кээде эле. Күчтүү болсоң туруп кетет экенсиңби? Мен бир нерсе үйрөндүм. Ичиңден жаман көрүп турсаң деле жылмай калганды үйрөндүм. Саламатсызбы, урматтуу көрүүчү? Бул Гүлайым USA YouTube каналы. Кыргызстанда, Кыргызстандан сырткары ар кандай кызыктуу каармандар менен болгон подкасттын кезектеги чыгарылышын сунуштайбыз. Бүгүнкү подкаст канча убакытка созулат билбейм, бирок бул баарлашуудан биз баарыбыз эргүү алабыз, биз баарыбыз жашоого машыгабыз, коркууну жеңебиз. Мындайча айтканда, бир коучка каражат кетирип, убакыт кетирип барганын ордуна акысыз эле мына ушул подкастты көрүп коюу менен сиз чоң пайда алат деген ойдомун. Андыктан мына ушундай подкасттарды биринчилерден болуп көрүп туруу үчүн ушул каналга катталып алыңыз жана подкастты аягына чейин көргөндөн кийин сөзсүз түрдө өзүңүздүн ой пикириңизди калтырыңыз, суроолоруңуз болсо дагы калтырсаңыз болот. Эмесе бүгүн бизде конокто өзүн нолдон жасаган, аябагандай эмгекчил айым, ишкер айым, экс-депутат Махабат Мавлянова конокто. Махабат эжеке, кош келиңиз. Саламатсызбы? Махабат айым же Махабат эже десем туура болобу? Мындай жөнөкөй, татуу, ширин, эркин баарлашуу үчүн же балким официалдаштырып кандай ойлойсуң? Махабат Эргешовна деп коеюнбу? Кандай дейсиң? Мен ойлойм, кыргызча эле Махабат эже десеңиз жакшы го. Жакшы. Эми тамаша иретинде айттым, сиздин жумушчуларыңыз сизге кантип кайрылат? Махабат эже, Махабат Эргешевна ар кандай. Бизде мындай өзүнчө бир правила жок. Кандай кааласа ошентип кайрылат. Жалпы канча жумушчу бар, айта аласызбы? Биздин жалпы компаниябызда мен оюмча так маалыматым жок, бирок бир 250-гө 300гө жакын бар го дейм. Бирок алардын баары дайым иштебейт, кээде келип кетип турушат, сезон кезинде көбөйүшөт, ошондой учурлар болуп калат. Бирок айрым маалымат каражаттарында жазылып жүрөт, буга чейин деле угуп келебиз. Мен өзүңүздүн оозуңуздан уксам болобу? Кайсыл бизнестерди азыр сиз карап жатасыз, көзөмөлдөйсүз, иш алып барасыз? Мен бизнести баштаган кезден эле ресторан болчу. Ошол ресторан, андан кийин мейманкана, жана андан кийин курулуш компаниясы ачтык. Кичинекей баштапкы класстардын мектебин ачтык. Андан сырткары ташты кайра иштетүү боюнча кичинекей цех ачтык. Ушул багыттарда иштеп жатабыз азыркы күндө. Негизи бизнесте аны деле жаш баладай карайсың да турабы? Сен көңүлүңдү канчалык бересиң, энергияңды, убактыңды бересиң, мына ошондо ал жакшы жыйынтык берип баштайт. Сен качан көңүлүңдү экинчи бизнеске кетиргенде же кичине азайтканда дароо билинет да турабы? Азыр кандай кылып же системалаштырып койгонсузбу? Жеке ишкерликте мен 25-30 жылдан бери жүрөм да. Ар бир жеке ишкерликте ар бир организацияны караганда сөзсүз өзүңүздүн катышууңуз болуш керек да. Эгерде мен барбай эле калсам, сөзсүз ошол багыт, ошол бизнес аксап калат да. Ошону мен байкап калам. Маселен, жогорку кеңеште депутат болуп жүргөндө мен аябай байкалды. Көп жагынан артта калып кеттик. Мына ошондон бери кайрадан азыр калыбына келтирип, кайра дагы баягы мурдагы
сапаттарына чыгарып ошо жогорку деңгээлге чыгарганга аракеттенип жатам. Себеби кээ бир кезде убакыт болбой барбай калганда аябай мындай сапаты начарлап кетет да. Бирок ошол эле кезде дайыма эле өзүң барып ошонун баарын көзөмөлдөп туруу аябай оор. Себеби биринчиден биз аялбыз, балдарыбыз бар, үй тирүүлүгү дагы биздин мойнубузда. Андан сырткары бизнесте болгондон кийин баарын айкалыштырып иштеп кетүү керек. Ошондуктан мен негизи ар бир багытка күчтүү менеджер коем. Операциондук иштерди алып барбайм. Жалаң гана стратегиялык бир чечимдер болсо, бир модернизациялоо боюнча кандайдыр бир чечимдер кабыл алуу болсо, же кайрадан капиталды киргизип өнүктүрүү чечимдер болгондо гана барып чечип, ошолорго жол көрсөтүп, жумушту координациялап коюп кетем. Негизгиси күндөлүк баягы ишканадагы ар кандай маселелерди, ар кандай чыккан тоскоолдуктарды бүт баарын ошо директор өздөрү чечишет. Эң биринчи аларга мен ишенимим абдан чоң. Жана ошо жумушка алганда мен негизги адамгерчилик сапатын биринчи орунга коюп тандайм. Эгер адамгерчилик сапаты бийик болсо, чынчыл болсо, эмгекчил болсо, ошондо аны экинчи кезекте профессионалдуулугу болсо, профессионалдуулугу аз болсо дагы ошону үйрөтүп алганга аракет кылам да. Себеби адамгерчилик болбосо, адам сапаты аябай төмөн болсо, анда ал канчалык билими жогору болсо дагы ал пайдасы жок болот да. Мындай аны менен иштеше албайсың көпкө чейин, ишеним жок болот. Эң биринчи ишеним болуш керек. Ошол сапаттарына абдан маани берем. Кече жакындан бери Facebook баракчаңызга өзүңүз дагы жазып атасыз. Бир жөнөкөй ноокаттык кыздын бийик максаттар менен шаарга келип, турмуштун арабасын тартып, кандай кыйынчылыктардан өткөнүн жана 1995 дегенде эле бир жүрөктөр зыркырайт да. Анткени ошол убактарда баардык Кыргызстандагы ар бир үй бүлө кыйналган учуру болгон. Мына ошол учурдан сиз дагы кантип өткөндөрүңүздү жазганда мен дагы чындап кызыгып окудум да. Анан менде суроо пайда болду да. Буга чейин деле көптөгөн маалымат каражаттарында айтылып жүрөт, балким эл оозунда айтылып жүрүшү мүмкүн. Мисалы, сиздин мурдагы жолдошуңуз Бозулан мырзага турмушка чыгып, ошонун балким акчасы менен ушундай ишкер болуп, балким депутат болуп деген көз караштар деле болушу мүмкүн да. Анан мен Махабат айым ушундай жолдордон өткөн турбайбы деп чында менде аябай сый урмат пайда болду. Сизге деле ошондой сөздөрдү угуп каласызбы? Ооба. Чогуу эле базарда, чогуу эле баштаган турбайсыздарбы? Ооба. Өзгөчө депутат болгон кезимде көп угуп калдым. Бул жолдошу бай болуп, ошонун акчасы менен депутат болуп келди деген эле сөздөрдү көп угуп жаттым. Же байдын кызы деп ошондой сөздөр болуп атты. Ал кезде ойлоптурмун, өзүмдүн тарыхымды жазып айтып койсом деп. Анан жакында эле ойлонуп Facebookка жазып коеюн, чындыкты жазып коеюн деп. Жашоодогу өткөн нерсе эч качан өзгөртө албайбыз, аны өзүбүз алдай албайбыз. Ал болгон нерсе чындыгында ноокатта чоңоюп, апамдын негизги бир сөзү бизге таасир болду да, кыздарга, бир тууган кыздарга айтып калчу. Мен кыздарымдын баарын окутам. Кийин күйөөсүн көз каранды кылгым келбейт деген сөз бизге аябай жүрөгүбүзгө катуу сакталып, ошондон улам биздин баарыбызды шаарга окутушту. Менден чоң эжелерим баары Москвада окуду. Андан кийин менден кийин билесиздер 92-жылы Советтер Союзу бузулуп, көз карандысыз калгандан кийин мамлекетибиз аябай жашоо оор болуп, талон менен нан алып жечүбүз. Ошол кезде бизди окуткан апам. Ошол кезде эле мени жиберген Бишкекке. Келип бул жакта окуп, эми шарт ушундой болуп калды. Күйөөгө чыктым, анан кийин ошо 2000-жылы кайра барып окуп институт бүтүрдүм аягына. Жашоо аябай оор болду. Ошо турмуш куруу баштагандан баштап эле жумуш издесеңиз жакшы жумуш жок болчу. Айлык акы деген эле мындай система такыр бузулуп кеткен да, баары билет. Базарга чыгып баштадык. Базарга чыкканда академиктер, профессорлор биз менен чогуу чыккан. Ошол кезде мугалимдер баары базарда болчу. Менин эжелерим баары жогорку билимдүү Москва окуганлардын баары Россияга буюм терим ташып ошо иштеп калышкан. Биз биякта калып ошо базарга чыгып, мен айтып коет, тыйындан тыйын курагансың деп, ошол жерде биз менен чогуу жүргөн эжелер айтып калчу бизге. Тыйындан тыйын курадыңар Махабат деп.
экономия этип атып ошентип баягы жок нерсени бар кылдык да. Алгачкы капиталыбыз эле жок болчу. Эч кандай бир кичинекей күркөнү эле арендага алып, андан кийин сатып алып, ошол кезде чоң кызым да төрөлүп, аны кайнеме бактырып, айылга калтырып коюп, кайра келип туруп, троллейбуста барып товар ташып, өзүм товар ташып келип, аны сатып, кайра барып, калбаса кайра сатып келип, аябай кыйынчылык күндөр көп болгон. Андан кийин тыйын курап атып, акчаны бир топ чогулткандан кийин чоңураак бизнес көтөрөлү деп ошо кафени ачтык. Бул Мэри кафеси, Мэри кафеси. Ал жерде деле ошо түнү күндү уктабайм. Кайсы жылдар болуп калат? 2000-жылы. 1999-жылдын аягында 2000-жылы ачканбыз. Ошол эле Горький Советский базардын жанында, Горький көчөсүндө. Анда деле өзүм тамак ашты көзөмөлдөйм. Түнкү 2 чейин, акыркы конок келгенге чейин өзүм туруп тамак ашын коюп берем. Ар бир тамактын даамын татып, ошо ар бир конокко жакса экен, кайра келсе экен деп, ошо ар бир тамактын даамын татып, ар бир тамактын сапатын өзүм карап турчумун да. Жаш кезде эми чарчабай турбайсың, бул уктоо 4 саат уктачумун ашып кетсе. Кайра эртең менен эле саат 6-та туруп, кайра Ош базарга барып, продуктун көтөрүп келип, кайра поварлар менен чогуу иштеп, кайра тамак жасап, анан кайра эле ошентип. Ошол кезде биз базардан кийин, кафе ачкандан кийин ошо бүт баарын конокторду чакырып, базарда чогуу иштеген ошол эле байке эжелерди чакырып, ошо тост сүйлөгөн эсимде калганда, эми силер чоң бизнеске өттүңөр деп айтсам, мен ошондо этибар деле алган эмес экенмин да. Эмне кандай деп эле мындай маани берген эмесмин. Чындыгында ал кафени ачуу деле биз үчүн аябай оорго турган. Акчабыз же столуна жетпей калат, же оборудование жетпей калат. Ошол кезде эжелер менен кошуп Москвага биз да кошулуп товар жиберип коюп, андан түшкөн акчаны ремонтко жумшайбыз, жетпей калат, ремонт бүтпөй калат. Ошентип баягы бирден кирпич коюп жатып, ошону курганбыз да. Канча акча тапсак, ошого келип кирпич таап келип, ошону көтөрөбүз. Дагы тапкан акчабызга айнектерин салабыз. Дагы тапсак, ушинтип баарын жасап бүтүп, анан келип столдорубузга жетпей калды. Анан эмне кылсак деп отуруп калдык. Баарын курдук. Эжем болсо келип айтат, сен рискке бартасың, тобокелге бартасың. Эгерде кафең болбой калса, өзүң жашай аласың деген сөздөр эсимде дагы элечи. Өзүң жашай аласың бул жерде депчи, ошентип. Анан акыркы ошо акча жетпей калганда Толубай банкка барып, $5000 алып келип, ошонун баарын стол, стулду алып келип, баарын коюп ачканыбыз эсимде ошол. Биринин артынан бири бизнес анан ачылып баштай берди. Ортодо кыздар төрөлдү. Кийинки кызыңызды канча жылдан кийин төрөдүңүз? Чоң кызымды кайнем 4 жыл багып кайра бизге берди. Эң жаманы ошол кызым эненин мээримин көрбөй калган үчүн ошол баары бир өмүр бою таасир калат экен. Азыр деле ошол таасирин берет да. Мамиле болгондо эне менен кыздын ортосунда. Ошо айтып калат өзү деле, эненин мээрими албаганым мага сезилет депчи, мага дайым мээрим жетишпейт деп. Чындыгында азыр көп жаштарыбыз балдарын калтырып коюп ошо жумуш деп жүрүшөт. Ошо балдарга аябай терс таасирин берет экен. Андан кийин кызым, экинчи кызым төрөлдү, ошол эле кафеде иштеп жүргөндө, Мэри кафесинде. Андан кийин 4 жылдан кийин үчүнчү кызым төрөлдү. Ошо ар бирин карасам, экинчи кызым төрөлгөндө бир жумадан кийин мен жумушка кайра келгем. Мен базарга барып, жана буюм-терим алып келип калтырып, администратор кыздарга мен төрөгөнүн кеттим деп, кетип атпаймынбы? Төрөгөнүн мен кеттим деп. Чындыгында эле ошентип барып төрөп, анан бир жумада анан кайра жумушка чыктым. Улам барып кызымды эмизип коем, кайра келем. Ушунча үй бүлөлүк бизнести өнүктүрдүңүздөр, 3 кыздын ата-энеси болдуңуздар. Эми только жашаш керек болгон учурларда канча жыл чогуу жашадыңыздар? 15 жыл чогуу жашадык. Айтып коет эмеспи, жашоодогу сага жолуккан адам демек канадыр бир Кудай жиберген адам болгон. Эгерде андан ары жашооң чогуу уланбаса, анда ал да Кудайдын бир айткан тагдыры депчи. Ар бир нерсе Кудайдын айтканы менен болот. Мен ошого терең ишенем. Мурда жолдошум экөөбүз чогуу жүргөндө бизнести аябай катуу, жакшы деңгээлге чыгардык. Менеджмент, тейлөө сапаттарын, тамак сапаттарын,
ошол жактарын окутуу жана башкасын ошо баары менин моюнда. Ошол курулуштун жанагы ресторан мейманкалардын ички жасалгаларын, ошолордун жасалгаларын бүт Кытайга барып баарын алып келип, баарын иштеп, карап, сапаттарын карап, ошо 3 кызым тең төрөлгөндө эч бир үйдө турган жокмун. Бир жума ашып кетсе. 3-чү кызым төрөлгөндө эсимде бешигин көтөрүп алчумун. Бешик менен көтөрүп алып, кабинетке аны калтырып бешикке өзүм улам кирип чыгып, улам кирип чыгып карачумун. Антпесе жана жогору айткандай, өзүңүз ар бир бизнесте адам өзү болбосо эч качан өнүкпөйт да. Бул дагы бир туура эмес деп да ойлойм бир чети. Себеби жана дүйнө жүзүндөгү сеттер булар негиздөөчүсү жок эле иштеп жатпайбы, алар системалаштырып койгон да. Мен деле система кылайын деп аракет кылдым, бирок аябай оор эле болду. Ошого биз сөзсүз түрдө барып ошо карап турабыз. Бирок азыркы күндө мен маселен ресторанга конок катары эле барам кээде эле. Тойго чакырганда же анчамчы эле барып карап, ошо стратегиялык өзгөртүү кезде эле, маселен чоң ремонт керек болсо же чоң оборудование керек болсо, ошол кезде эле барып келе берем. Себеби дегенде жаш өткөн сайын энергия деле аз болот, балдарга көбүрөөк көңүл буруш керек. Андан тышкары жүрүп баягы акча деле көп биринчи приоритет болбой калат да. Биринчи башка коомдук бир иштерди алып барсам, башка коомдук долбоорлорду ойлоп, ошол жөнүндө көбүнчөсү убакыт ошого кетип. Мен суроомдун уландысын берейин. Эми ошончо бутка турганда эки жолго түшүшүңүзгө эмне себеп болду? Кудай буйрук кылбаса эчтеке болбойт. Ушундай болгон окшойт да. Балдарды чоңойтуп, чоң бизнести ачып, миңдеген кишиге ошол кезде биз жумуш орун түзгөнбүз. Ар бир бизнести түзгөндө тобокелчилик эле салганбыз. Ар бир бизнести ачканда биз тобокелчилик менен чоң суммадагы банктан акча алганбыз, кредиттер алганбыз. Ошо жашаган үйүбүз, иштеткен ишканабыз баардыгы залогко коюлчу. Эч бир залогко турбаган ишкана калбай салып, андан кийин жаңы курулуштарды курчубуз. Бул ошо эки кишинин аракети менен ошо деңгээлге жеттик. Бир кезде ошол экөөбүз андан ары чогуу бири-бирибизге керек эместей болуп калса керек да, ошол кезде биздин экөөбүздүн миссиябыз башка болгондур. Ошондуктан мен ойлойм, эч ким бири-бирибизди күнөөлөбүшүбүз керек, ал мындай болгон, тигиндей болгон деп. Бул демек жашоодогу ошол этапта ошол киши менен жашоо жашагандан кийин ошо ыраазычылык билдирип, андан башка жолго түшүп кетиш керек, эгер такыр үй бүлө сактала албай жатса. Ошондо бул кайсы жылдар болуп калат жана ошол убактарда силер кантип бөлүштүрдүңөр бизнестерди? Сиз кандай абалдарда жүрдүңүз? Сиздин жан дүйнөңүз эмне болду? Жана бир сөздөрүңүздө окуп калдым. Акчадан дагы, баладан дагы акчаны бийик койгон учурлар болгон экен. Эгерде мен азыркы акылым болгондо, балким мен андай кылбайт элем дегендейчи. Негизи ар бир бүтүндүк бузулганда албетте стресс алат адам. Ар бир адам стресс алат. Терс эмоция кабыл болот. Жаман ойлорго туш болосуң. Биз адамбыз да, аң сезимдүү адамбыз биз. Ошондуктан албетте эки жолго түшүү оор эле болду. Өзгөчө балдардын кыялганын көргөндө, балдар эки жакта атасыз мен чоңойду кыздарым, жана бүтүн үй бүлөлөр көргөндө кыздарым эмнеге атабыз жаныбызда эмес деп ушундай бир деп калганда гана эметип калчумун да. Атак көпчүлүк аялдарды өзүңүз байкасаңыздар, үй бүлөсү ажырашкандан кийин өздөрүн жоготуп койгон аялдар көп да. Өздөрүн жоготуп, өздөрүн карабай, ооруп калышат. Дайыма негатив эмоция менен жүргөндө адам баласы ооруп калат. Ошондуктан адам, аялдар чөкпөгөнгө, ушундай абалга түшүп келгенде өзүн өзү кармап, өзүн өзү андан ары өнүктүрүп кетиш керек. Мен эки жолго түшкөндөн кийин эле бат эле ойлондум. Мен эмне кемчилик жасадым жашоомда? Мен мүмкүн башка нерсе күтүп тургандыр.
айтып коет эмеспи, бир эшик жабылса экинчи эшик ачылып турат. Эгерде жабылган эшикти биз карай берсек, ачылган экинчи эшикти көрбөй калабыз. Ошондуктан эгерде Кудай сени ошол жолго салып атса, сен ошол жактан андай кетишиң керек, бат эле унутушуң керек. Андан ары жаңы жол тандап өнүгүп кетишиң керек. Мен бат эле аракет кылдым. Абдан оор болду, ата энеме деле оор болду, туугандарым бүт баары күткөн эмес. Бирок мен өзүмдү мындай өнүктүрүүгө багыт бурдум. Мен спорт залга барып баштадым. Күндө китеп окудум. Китепти анча эле көп окучумун, кичинекей кезимден эле. Китепти окудум, курстарга жазылдым. Кандай гана курстарга барган жокмун. Ошол кездерде эми эле компьютерлер чыгып, ошо компьютер курсуна, бухгалтерия курсуна, оратордук курска, иш кылса кайсы гана курстар болсо бара бердим. Өзүмдү алгыстыш үчүн спортко бардым. Менин көз карашым өзгөрдү. Азыркы жолдошуңуз менен канча жылдан кийин табышып калдыңыз ошондо? 4 жылдан кийин биз экөөбүз баш коштук. Ал юрист, юридикалык жактан мага көп кеңештерин берип жүргөн. Ошол кезде ал деле бош болчу экен, мен деле бош. Ошентип Кудайдын берген тагдыр экен. Ошо андан кийин 3 бала болдук. Азыр дагы жолдошум менен 3 бала. Жалпысынан 6 балам бар. Кудайдын берген тагдыр экен. Ошо андан кийин 3 бала болдук. Азыр дагы жолдошум менен 3 бала. Жалпысынан 6 балам бар. Ошондо сиз экинчи жолдошуңуз менен жашап жүргөн учурларда анан саясатка келдиңиз, кантип келип калдыңыз? 2014-жылы жолдошума күйөөгө чыктым. Турмуш курдук экөөбүз. Андан кийин 1 жылдан кийин жогорку кеңешке аттандым. Негизи айтпадымбы жогоруда, бизнесте жүргөндө бизнес чөйрөсү мага мындай тажатып ийт да. Мен андан башкача деңгээлде бир жумуш алып баргым келди. Коомго пайдасы тийген, жалпы мамлекеттик системаны түшүнөйүн деп ошо кандай көйгөйлөр бар жалпы Кыргызстанда деген ошону ойлор келип буйруган экен. Мынакей 6 жыл депутат болдум. Республика Ата журт партиясы менен 2015-жылы келдиңиз. Канча жылда, канча убакытта дейинчи өзүңүздү бир депутат катары сезип, өзүңүздү депутат эсептеп баштадыңыз? Ал убакыттарда биринчи келгенде баары сырттан көрүнгөндөгүдөй эмес, ичинде жумуш башталганда кандай болду? Баягы сырттан караган нерселер ичинен башка экенин сезип, өзүңүздү толук кандуу депутатка эсептеш үчүн канча убакыт кетти? Мага оңой болду. Эмнеге дегенде мен жолдошум юрист жана мамлекеттик жумушта иштеп жатканда ал мага жалпы маалыматты берип, аябай мага жардам көрсөттү. Бүт мамлекеттик түзүлүш, мамлекеттик саясат жана закондор бүт баарын мага бир 6 ай ичинде мага аябай жакшы жардам көрсөтүп, негизи ошо депутаттын негизги функциясын, негизги талаптарын, негизги милдетин бүт баарын бат эле өздөштүрүп, ошо илмейин иштеп. Кандай экен мындай депутат болгон? Негизгиси аял катары, аял болгонумда байланыштуу социалдык маселеге аябай көп көңүл бурдум. Өзүм архитектура, курулуш жана коммуникация боюнча комитетте төрайым болуп да 4 жыл иштедим. Бирок социалдык маселелерге көбүрөөк көңүл бурдум. Негизи депутат болуп иштеген мага эмне берди? Мен бизнес чөйрөсүндө жүргөндө өзүмдүн көз карашым, өзүмдүн деңгээлимде жардам берчүмүн жөнөкөй жанагы муктаж болгон уюмдарга, муктаж болгон жактарга. Бул жакта мен ошол социалдык маселелерди жалпы масштабдуу көрө алдым. Ушунча деңгээлин, ушунча оор абалын көрө алдым. Аны системалуу түрдө чечиш жолдорун иштеп чыга алдым. Жана экономиканы өнүктүрүү жолдорун, өзүмдүн мамлекетти өнүктүрүү жолдоруну, өзүмдүн көз карашымда бир долбоорлор бар. Азыркы күндө туризмди өнүктүрүү боюнча жана башка көптөгөн ойлорум бар. Бирок аны ишке ашыра алган жокмун. Себеби дегенде биз аткаруу бийлиги эмеспиз да, биз ошол кезде иштегенде биз мыйзам чыгаруу бийлиги.
жана мыйзам аткарылышын контролдоо бийлик болдук да. Ошондуктан анын үстүнө бат бат министрлер алмашып жатты, бат бат премьер-министр алмашып жатты. Ар бир келген состав өзүнүн программасы бар. Улам эле жаңы министр келгенде жаңы өзүмдүн оюмду алып барам, кайра эле алмашат. Эми эле жумушка барып, эми эле жанагы менен байланышып, кандай кайра эле алмаша берчи. ооба. Эми ошол убактагы сиздердин 6-чакырылыштын депутаттары элдин эсинде мындай бир ар кандай хайптар менен калган болду. Ар кандай эстегенде күлкүм келген бир окуяларды эстеген учурлар болду. Мен сиздердин ошол 6-чакырылыштын бир жарымына чейин Кыргызстанда жашадым, анан жарымынан кийин Америкада жашадым, бирок баардык хайптар, баардык эмелер менин эсимде да. Сурагым келгени мындай, ошол убактарда 6-чакырылыш бул мындай, бул баягы чимкирик депутаттар дегенине карабай, сиздер бир көп чечимдерди кабыл алып бердиңиздер. Оор күндөр өттү да, мен эстесемчи. Азыркы депутаттардын жоопкерчиликтерине салыштырмалуу, эми аны биз парламенттик өлкө болчук да, туурабы? Көп чечимдерди кабыл алып бердиңиздер да. Ошол убактарда эң бир оор чечимдер болгон сиздин кайсыл эсиңизде калыптыр? Оор чечим сиз үчүн мисалы. Биз депутат болуп иштеп жүргөн кезде 3 жолу жаңы президент келди. Жээнбеков кезинде иштедик, Атамбаев кезинде иштедик, жана Садыжапаров кезинде иштедик. Ал бир жылда иштедик. Ошол президенттик шайлоо башчысын өттү, революция башчысын өттү. Ар кандай саясий чечимдер болгондо биз үчүн оор болду, ачык айтканда. Экономикалык болгондо ал баары бир нерсеге обоснованный келип, ал көп деле мындай оорчулук болгон жок. Экономикага каршы жалпы саясий түзүлүшкө каршы мындай олуттуу деле маселе келген жок. Негизи жана саясий чечимдер болгондо оор болуп калды. Мен тамашалап айтып койчумун. Бир күн тиги жээктебиз, бир күн бул жээктебиз деп. Кантип тиги жээкке барып калганыбызды эле байкабай калабыз деп. Элдин арасында элдин сүймөнчүгү болуп жүргөн эле адам эгерде саясатка барып калса, дароо элден алыстаганда аны уже мындай негатив менен, сын көз караш менен карап башташат да. Баары бир саясатчы болсоң элге жагышың бир аз кыйыныраак болуп калат да. Бул натурасы ушундай да, негизичи. Бул эми эмне кылат дегендей. Анан депутат болгондон кийин чын эле иштейм деп келгендер деле бар да, туура. Мен иштейм, ушул реформаны кылам, элге кызмат кылышым керек, мен жардам беришим керек, көйгөйлөрдү чечишим керек дегендер дагы бар. Анан баягы бирөөсүнүн кнопкасын бирөөсү басып, эми ошол көрүнүштөрдү деле көрүп атпайбызбы? Жумушка келбегендер деле көрүп атпайбызбы? Ошолорду сиздер ичинен көрдүңүздөр да, туурабы? Сизде кандай болду? Негизи Жогорку Кеңештин депутатынын негизги ыйгарымдуу укугу жана милдети бул эл менен иштөө. Бул элден келген, элден шайланып келген өкүл. Эмне үчүн ар бир региондон шайланып келет? Себеби ошол региондун маселесин көтөрүү керек. Биринчи милдети, экинчи милдети функциясы бул жалпы мамлекеттик деңгээлдеги маселелерди көтөрүү. Ошондуктан мен ойлойм, беш кол бирдей эмес. Баардык депутаттардын баары эле бир топ иштебей жүрүшүп деп айта албаймын. Аябай катуу иштейт деп айта албаймын. Баардыгы өзүнүн деңгээлине, билимине, аракетине жараша иш алып барышты. Бирок мен айтчу нерсе, мен башка кишиге жооп бере албайм, өзүм үчүн жооп берсем, элдин жүгү деген аябай оор нерсе. Чындыгында мен ошо 6 жылда өзүмдүн үй бүлөмдү деле унутуп койдум, өзүмдүн бир туугандарым деле катышпай калдым. Досторумдун канчасын көрбөй калдым. Биринчи 2 жылда жалаң жумушка барам. Үйгө келгенде ошо күндө 18-20га чейин мыйзам долбоору каралат, ошонун баарын окуп чыгам. Жолдошум мага бүт талкуулап, экөөбүз талкуулайбыз. Кайсынысы маанилүү, кайсынысы маанисиз. Маанисиз болсо жөн эле маанисиз эле нерсе экен, анда биз жөн эле анда колдоп коебуз. Же болбосо бул маанилүү, бул жакта бир тескери көрүнүшү бар деп жолдошум экөөбүз күнүгө талкуулайбыз да.
Ошентип мен баягы жеке жашоом унутулуп калды ачык айтканда. Бул мыйзам долбоор боюнча. Экинчи жагы эл менүштүү. Менин шайлоочуларым Ноокат региону эмес, бүт эле Ысык көлдөн деле, Ысык Атадан деле, иш кылса Чүйдөн деле мага, Нарындан деле мага баягы кайрымдуулук жумуштарын көп кылган үчүн кайрылаша беришчү. Кабинетке келген кандай көйгөй болбосун баардыгын чечкенге аракет кылчумун. Кечинде энергиям калбай ушунчалык чарчап кетчүмүн үйгө кеткенде. Ошунча алсырап, чарчап, энергиям жок барып, эртесин кайра дагы туруп, Кудай дагы таң атканча күч берип кайра келчүмүн. Мындай караганда иштебегендей эле көрүнөт, бирок мен үчүн жумуш оор болду аябай. Негизи өзүңүздөр байкасаңыздар, туура эмес бир сөздөр айтылып калса, бир туура эмес кээ бир адамдар түшүнүп алып, аны тескери буруп маалымат берсе, эл ошого эле көңүл буруп калат да. Тереңирээк эмне жумуш кылды деген мындай көз караш кээде аз болуп калат. Ыраазычылык болбогондой болуп, мындай кээде эметесиң, кайра дагы. Маселен, мен энем бир ай айдоочу болуп менде иштеди. Ал айтпайм, Махабат эже, сиз аябай катуу иштейт экенсиз. Мен ойлогон эмесмин ушундай катуу. Мен жолдо баратканда кайда болосун телефондо кечке элдин көйгөйү боюнча чалат. Маселен, бир эле маселе Санкт-Петербургда биздин бир жаранды камап коет. Түрмөгө тургузат. Бир документ эле срок эле бүтүп калганбы, паспортун, жөнөкөй эле бир нерсе боюнча. Ал маселени чечүү үчүн бул бир эле маселе катары айтып жатам да, бир эле пример катары. Аны чечүү үчүн биз МИДке чалабыз, МВДга чалабыз, анан тиги посольствого чалабыз. Ошентип баягы бир эле кишинин кайрылуусун аткаруу үчүн канча убакыт керек болот. Андан сырткары мен маселен 120 депутаттын ичинен 16-орунда мыйзам долбооруну демилгелөө боюнча болдум. Мен үчүн бул жакшы эле ийгилик болду. Ар кандай темадагы, ар кандай жашообуздагы терс көрүнүштөрдү оңдоо максатында мыйзам долбоорун алып чыктым. Кээ бирөө колдоо көрдү, кээ бирөө колдоо көрбөдү, кээ бирөө саясатташып кеткен убактар болду. Ошол эле кезде мен Жогорку Кеңештин чоң жыйындар залында бир жолу чоң илимий конференция өткөрдүм. Өзүм демилгелеп, өзүм финансировать этип, ошол эле кезде өзүмдүн казына ресторанында 2 жолу чоң долбоор өткөрдүм. Бирөөсү жетим балдарды жумушка орнотуу боюнча чоң долбоор, экинчиси улуттук идеология боюнча өткөрдүм. Анын баары каражаттарын баарын, уюштуруу жактарын баарын өзүбүздүн ресурс менен чечтик. Мына ошогон нерселерди көп жасадык, бирок ошол нерсе элге таркабай эле калган учурлар көп болду. Бирок мен аны элге таркатып, бир кандай ачуу алайын деген оюм болгон жок. Мен аны өзүм үчүн, эл үчүн жасадым. Мына масштабтуу түрдө социалдык жактан маселелер чечүүгө аракет кылдым. Маселен, мен алыскы райондорго бара алган жокмун. Сөздүн ачыгы, шаардагы эле жетим балдар үйүнө барып жаттым, карлар үйүнө барып жаттым. Мен барганда кокустан айттырбай эле барып калчумун. Дем алыш күндөрү эле. Кирип эле балдардын шарттарын көрүп, аябай ушунчалык бир жаман абалда чыккан күндөрүм болду. Ошол эле карлар үйүнө барганда кухнясында бир да тамак жок, кечки тамактануу кезинде. Ар бир кирсем, тиги ар бир жашаган картаң адамдар өздөрү тамак жасап жейт экен. Ошол эле кезде бюджетин карасам, 25 000 сом тегерегинде күндө акча бөлүнөт экен. Эми элестетип көрсөң, 25 000 сомго эмне деген гана продуктлар келет. Ошону мен көзмөлгө алып, айдоочум экөөбүз күндө барабыз. Мен ошол бюджеттерин баарын көтөрүп, бухгалтериясына, ошол директоруна кирип айттым. Моунча акчаны кайда жумшайсыңар? Бат ачык аргыла. Бүт тамактын баарын меню боюнча сала деп, ошонун баарын жасатып, бир ай контролдодук. Бир ай ичинде калыбына оңдоп түзөдүм. Бир ай ичинде улам барып жаттым. Мен барбаганда айдоочумду жиберип коем, барып карап кел, тамак убагында берилет, эми тамак берилет. Кийин 5-6 ай кезден кийин барсам, тим эле тиги столдун үстү жайнайт тамактары. Анын ичинде балыгы да бар, салаты бар, супу да бар, компот да бар. Мына карасаңыз, ошо бир эле мен ошону көзөмөлдөп, ошондой ошол деңгээлге чыгардым.
балдар үйүнө барсам 3 жашка чейинки ал жакта эле ошондой көрүнүш. Ал жактан мен ыйлап чыкканда жанагы 1 жашка чейинки балдар чоң адам жегенде тамакты оозуна салып коет, алар байкуштар тиши жок да. Менин катары жаман болуп жаттым, аябайчы. Барып баларга блендер сатып берем, тамактарын текшерип, ушун тынбай 6 жыл ичинде ошонун өзүм көзмөлүк алдым ушул шаардагы. Көйгөйдү көргөндөн кийин мен ошону системалуу түрдө контроль жасоочу мыйзамдын статьяларына өзгөртүү киргиздим. Мисалы, мен эле депутат катары текшербесин, жалпы каалоочуларга ушундай укуктарды берели деген. Ошол мыйзам иштесе, эгерде волонтерлор же ошол жетим же кары картаңдардын үйлөрүндө контроль жүргүзүүнү каалаган ар бир жаран ошондой мүмкүнчүлүк бар да азырчы. Бирок ошону дагы эле кайра пропагандалап, элге жайылтып, ушундай иштер алып баралы деген мындай аракеттер керек да, ошол мыйзамдар ишке ашуу үчүн. Ошол каражаттар сиздин өзүңүздүн чөнтөгүңүздөн жумшалат эле да. Мисалы, мындай сөздөр бар го, депутаттар шайлоого акча чыгарышат, бирок анан кийин депутат болгондон кийин ошол акчасын кайра чыгарып алат деп. Сиз дагы сурагым келип атат да, ошо акча чыгара алдыңызбы? Депутат болгондон кийин акча чыгарышат экенби өзү? Мен дагы эле башка үчүн жооп бере албайм, өзүм үчүн жооп берейин. Мен ал акчамды, маселен, шайлоо кезинде сөзсүз түрдө акча коротосуз. Ошол эле агитация кагаздарына, ошол эле агитация булактарына, радио, телевидение берилет, рекламалар таркатылат, эл жыйнап, ар кандай суусундук майда барат. Бул кааласаңыз бул ачык каражаттар кетет. Аны короткондон кийин аны кайра чыгара алам деп мен барган жокмун. Ошол эле жанагы кайрымдуулук иштеримде жана өзүмдүн жеке өзүмдүн чөнтөгүмдөн, маселен, ошол 3 жашка чейинки балдар үйүнө бир чоң комнатасын ремонттоп бердим. Себеби бир эле комнатада 12 бала, 1 жашка чейинки бала кармалат экен. Ага 2 эле нянка деген жетишпейт, эми эсептеп көрсөңүз. Ар бир баланы 3 адам араң карайбыз үйдө турабы, өзүнүн үй бүлөдө. Бир кичинекей баланы 3 адам араң карайбыз. Тиги атасы, энеси, анан баласы болуп. Ал жакта элестеңиз, 2 эле нянка 12 баланы карап атпайбы. Ошону көргөндө ушунчалык менин жүрөгүм ачты дагы. Айттым директорго, мону бөлүңүздөр, 2 комнатага бөлүп, тиги 2ден нянка 2ден кылып бөлүңүздөр, 6тан бала кылыңыздар десем, алар акча каражатыбыз жок, ремонт кыла албайбыз. Анда мен ремонт кылып бердим, ошонун баарын. Ремонт жасап, ошону бөлүп бердим өз каражатыма. Кабинетке күнү келишет оорукчандар, операцияга муктаждар, жашаганга үй жоктор, ар кандай маселелер менен келет. Киргенде сөзсүз жок дегенде 3 миң сом карматып чыгарасыз. Аны көргөндө жүрөгүңүз ооруп, өзүңүз эле бар акчаны бергиңиз келип калат. Андан сырткары кыскасы ушундай маселелер болуп, мен 6 жылдан кийин жардамчым экөөбүз отуруп санайлычы, эми майда барат эмес, эми мындай чоң-чоңдорун санайлы, канча эмне болуптур деп санасак, 150 миң доллардын тегерегинде ошо кайра эле кайрымдуулук кылып элге таркатыптырбыз. Ошо жардам иретинде ремонт жасап, айылга барганда жаштардын сунуштарын аткарып, стадиондорду курган акчасын бүтпөй жатсага көмөктөшүп акчасын бөлүп берип. Бул деген, мен ойлойм, бул элди сатып алуу эмес, бул кайрымдуулук эле иш деп ойлойм да. Бул дагы мусулманча закат чыгар деген эле бир түрү. Канчалык жардам берсең муктажга, ошончолук өзүңдү бактылуу сезесиң. Жана ошондой эле ошончо Кудай берет деп коет эмеспи. Мен ошондой эле көрөм ал нерсени. Мындай бирөөдү элге жакшы көрүнөйүн же мондай кылып эл билсин деген максат эмес. Мен көп жумуш аткардым. Бул сумманы эч ким айткан эмесмин. Бүгүн мында биринчи жолу 4 жыл өттү, андан бери ошону биринчи жолу айттым. Ошондой сумманы биз элге таркаттырбыз. Ал саясатка өзү мындай таш болсоң бар деп коет го. Жүрөгүң таш болсо ана чыдайт болушуң керек да. Эми ошол интригалар жөнүндө сүйлөшөлүчү же. Кандай экен өзү депутат болгондон кийин ошол бул жактан эле көрүнүп, бул жактан эле сезилип турган интригалар ичине киргенде кандай экен? Ушундай бир күчтүү болсоң туруп кетет экенсиңби? Мындай жөн эле жыгта эле чапкыдайбы? Мен бир нерсе үйрөндүм. Ичиңден жаман көрүп турсаң деле жылмай калганды үйрөндүм. Мен бетке чаап сөйлөгөн киши болчумун да. Мен апам ошондой
тайынем ошондой характер бизге берилген да, бетке бетке айтып салчубуз. Бетке бетке айтып салам азыр делечи, жаман көрсө жакшы көрсө делечи, ошондой болуп эле келип калдым жогорку кеңешке бетке бетке айтып эле тиги комитеттин төрагасына же дагы бир вице спикер же спикер же шайлаганда эле анан мени колдоп койсо, жок мен сени колдобойм деп бетке бетке айтып койчумун. Кийин 3 жылдан кийин мен ойлоп көрсөм, ошондой мүнөздөгү адам ал жакта көп жүрө албайт экен да. Кичине аферисттираак болуш керек экен. Күндө эле барып эле баягы ошо тескери бир көрүнүш болуп ошону эле эстеп кайра эметип мындай өзүң алып жүрө албайт экенсиң, жылмайганга үйрөнөт экенсиң. Мен ошо жылмайганды үйрөндүм. Кандай неме болсо деле. Кандай болсо жылмайганды үйрөндүм. Мен үстүмдөн суу куюп, үстүмө от жагы берсе эле ошо жылмайганга үйрөндүм. Самовыживаниянын бир способу катары деп мындай өзүнчө ойлоп калдым да. Жанагындай жакпаган нерсени бетке бетке айта албай калат экенсиң. Кайсыл жумуштарыңызды эстегенде өзүңүзгө ыраазы болосуз? Мен жогорку кеңеш иштегенде 4 мамлекет өнүгүү боюнча долбоорду өзүмдүн идея катары иштеп чыгып, ойлоп, ошону азыр багып жүрөм да. Ошол долбоорлорум ишке ашса, мен аябай бактылуу болот элем. Бул жалпы эле менин эле эмес, бул жалпы элдин жашоосу өзгөрмөк. Бирок ар бир ушул багыттагы ар бир министр келгенде, жаңы премьер келгенде мен ар бирине эле кирип ошону презентация кылып айтып чаттым. Бирок жогору айткандай эле улам менен алмашатып ал ишке ашкан жок. Кайсыл багытта иш алып барган сизге жагат? Кайсыл багыт сизге жакыныраак жүрөгүңүзгө? Мага негизи азыркы күндөгү ошо өзүмдүн ойлорум, идеяларым боюнча органикалык кал жарбасын Кыргызстанга жалпы киргизип, ошол нерсени ишке ашырыбыз керек. Экинчи нерсе улуттук идеология. Улуттук идеология боюнча тоже системалуу иш алып баруу керек. 92-жылдан кийин бизде жалпы элди бириктирген идеология жок. Аны дагы ишке ашыруу үчүн биз улуттук идеологиянын негизи принциптерин элге таркатуу үчүн биз системалуу программа түзүп, системалуу иш алып барышыбыз керек. Маселен, биздин жалпы Кыргызстан жарандарынын кайсы этапта биз мамлекеттин таасирине тие алат деп ойлойбуз. Маселен, Кыргызстандын жалпы жарандары мектепти окуганда, бала бакчага барганда жана жогорку окуу жайга барганда ошол кезде биз мамлекет таасир тийгизе алат да, ошол кезде мүмкүнчүлүгү бар. Ошо мектеп кургандан, бала бакча кургандан баштап эле идеологияны сиңирип башташыбыз керек. Бул орус мектеп болобу, англис мектеп болобу, анын айырмачылыгы жок. Билим берүү министрлиги бир программаны, стратегияны иштеп чыгып, ошону бүт мектепке милдеттүү түрдө таркатуу керек. Маселен, менин көз карашымда кандай кылсак дагы эле суроо болот. Кантип деген суроо бар да. Бир инсан жана айткандай радиого чыгып айтса аны эч ким эле укпайт. Же телевизорго чыкса эч ким аны көрбөйт. YouTube'дан каалаганын карап көрүшөт, туурабы? Ошондуктан башка өлкөлөрдүн мисалдарын келтирип өзүбүзгө алсак болот, же өзүбүздүн дагы концепцияны иштеп чыгырсак болот. Маселен, Кореяны алсак, Корея тилиндеги музыкаларды, ырларды эне боюна болгондон баштап гинекологко барганда рецепт катары берет. Сен моуну угасың, моунду кыласың, бала төрөлгөндө моуну угасың деп. Ошо бала боюнда бүткөндөн баштап, пайда болгондон баштап ошол Корея музыкаларын угуп чоңоет. Андан кийин алардын да байкап атасыздар, идеологиясы аябай күчтүү. Ошол өздөрүнүн идеологиясын бүт дүйнө жүзүндө таркатат керек болсо. Япония өлкөсү ошондой. Өзүн сактап калды, иденттүүлүгүн сактап калышты. Америкалыктар кандай кылат? Балдарды жанагы трансгендер деген немелерди булар кечке неме кылбайт. Мындай эле көлөкө кылып өтүп кетет. Мисалы, Netflix бар го, ошонун эмеси дагы ошо максаты дагы ошондой. Netflixти балдарга көрсөткөндө өтө этият кылам. Өзүм биринчи кээде көрүп чыгам, бирок кээде үлгүрбөйсүң же. Аябай популярный, аябай сонун кино, бул баардыгы көрүп атат дегенде дагы жүргүлө макул, жүргүлө бүгүн family time кылабыз, бүгүн көрөбүз, попкорн алып отуруп көргөзүп аткандай жанагы
мындай чыгып кетет да, эркек менен эркек подсознательно ошону сиңирип коюшат да. сиңирет, подсознательно сиңирет да. А мисалы биздин балдарыбыз азыр Маша Медведь көрүп атат да, туурабы? А менин кичинекейлерим эмне керемет көрүп чоңоюшкан. Анан кечээ менин кичинекейим дагы ооруп калып үйдө 2 жума карадык. Анан баардыгын көрүп бүтүп бир күн Маша Медведь баягы эми чыгып калат го, чыгып калыптыр. Анан көрүптүр. Анан экинчи күн айттыр мага, дейт, муну коюп бер деп түшүндүрүптүр. Анан кийин бир жумада таасир этет да. Бир жумадан кийин карасам, жанагы балам не кылып атат? Макаронду чачып аткан, печеньелерди алып келип тепсе үстүнө чуркап аткан, чуркап барат дагы, бардык кийимдерди кладовкадан алат дагы, чачат дагы, үстүнө жаткан. Мындай мен бул балам не болуп атат деп мындай ойлондум да, өзүм баламды тааныбай. Сосиска эртең менен куруп атам да. Сосиска куруп берип коеюн азыр деп завтрак кылып атсам, мындай кесип даярдап койсом, майды куюп карагычам, багы Маша Медведьтегидей карагычам сосиска жок да. Бир жагын тиштеп, эки жагын тиштеп коюп койгон, экинчисин, үчүнчүсүн алып туруп качып кеткен да. Ойлондум да, мен бул бала каяктан мындай кылып атат? Кимди тарткан, не кылган деген. Анан кийин Маша Медведь бир жумадан бери мен көрүп калган, байкап аттым эле. Сразу копия кылат, сразу таасир этет, кара. Ошондуктан мен буга 100% кошулам. 100% кошулам. Бизден азыр биз кыйла кечиктик. Эми деле эме кылсак, аракет кылсак, ооба, жанагы кош бойлуу учурунан баштап, кичинекейинен баштап, мультфильмдерге, эмелерге баарына. Анткени азыр тил жагынан келгенде дагы аябай чоң. Мисалы, биз кыргызча сүйлөп атабыз, биздин балдарыбыз кыргызча бизди сүйлөй албайт. Алар өзү сүйлөй албаган кыргызчаны балдарына кантип үйрөтөт? Туурабы? Ошондо биздин муун сүйлөйт. Бизден кийинки муун чала сүйлөйт. Адан кийинки муун уже сүйлөбөйт. Уже кыргыз тилинин аз эле калды жоголушуна. Ошондуктан биз азыркы күндө кеч эмес, эч качан кеч болбойт. Эгер биз баштасак, ошол маселени көтөрүп баштасак, бул 10 жыл ичинде түшүн береби, 20 жыл ичинде береби, бирок бир күнү бул жыйынтык болот, жакшы жыйынтык болот. Ошондуктан бул 1 жылда, 2 жылда жыйынтык бербейт. Бул көп жылдар берүүчү, иш алып баруучу бул долбоор. Биз эне болгон үчүн ушул жөндө көп ойлонот окшойбуз. Анан сизден дагы ошол аял катары, эне катары сурасам, сиз өзүңүздүн кыздарыңыз менен кандай сактай алдыңыз мына ушул жаатта? Тилдери кандай болуп калды? Кандай чоңойттуңуз эми? Өзүңүз байкасаңыз, көпчүлүк айылдан келгендер орус тилин билсе, орус садикке барса, сыймык катары көрүшөт да. Мен кичинекей 4-чү балам уулумду садикке бергенде кыргыз садигин издедик, кыргыз бала бакчасын издедик. Ар бирине барсак, садикке киргенде эле биз орусча сабак өтөбүз деле ошону мактанып айтышат да. Анан аябай өзүмчө жаман болуп чыктым. Бул эмнеге бул маселени улуттук идеологияны мен көтөрүп жүрөм? Эмнеге ушул маселе мени жүрөгүмдү үйүт? Себеби мен шаарга келгенде ошол эле жана айткандай эле балдарым орусча сүйлөсө, бул башкача болсо керек, бул жакшы деңгээл болот, бул башка жакшы деңгээл экендигин көрсөтөт деген эле кыялда кыздарым орус мектепке бердим, кыздарымды англис мектепке бердим. Бир кызым такыр эле орусчаны деле билбей калды, англисче эле сүйлөп калат да. Орусчаны деле ката эмес, катасын. Кыргызчаны билмек түгүл, орусчаны деле жакшы сүйлөй албай калды. Ошо чоң кыздарым ошентип европалык көз карашта, кыргызча жакшы сүйлөшпөйт, кыргыздын жакшы маданиятын билишпейт. Өзүм деле кечке жумушта болуп, ал кезде бизнесте жүрүп, караңгы эле убакыт тийген жок. Ошол өзүмдүн каталыгымдан ошол теманы көтөргүм келет да. Бул кыздарымдын күнөөсү эмес, бул чөйрөнүн мамлекет шарт түзүп бербегенден жана ата эненин биздин күнөөбүз. Эң биринчи нерсе, биз жана айткандай, мен бала бакчага берейин деп кыргызча десем тапкан жокмун. Бир дагы бала бакча кыргызча жакшы. Ошол маселени биз дагы кеч калбаш үчүн, дагы өкүнүп калбаш үчүн өзүмдүн катамды эске алуу менен мага окшогон ата энелер абдан көп. Балдары кыргызча сүйлөй албай калгандар абдан көп. Ошого биз мыйзам үстүндө жана ошондой эле
жалпы чөйрөнү оңдоп улуттук идеологияны системалуу түрдө иштеп чыгып концепциясын. Сиз ошол 4-күңүздө депутат болуп жүргөн учурда төрөдүңүз, мындай жатканда ошол күрөш учурунда төрөп турсуз да. Ошо кандай болду? Кантип жетиштиңиз? 4 баламды төрөгөндө жогорку кеңеште 2017 жылы 2 жыл депутат болуп иштеп жаткан кезим болчу. 2 жылы как раз май айында төрөп 3 ай жумушка барбай эле 3 айда чоңойтуп алып, андан кийин сентябрь айынан баштап барып жаттым. Балам эмизгени алып келип турушту, айдоочу менен нянькасы алып келип турушту. Кабинетте эмизип коюп, кайра жиберип, кайра алып кетишип ошентип турушту. Негизи бизнесте жүргөндө эле ошентип балдарым чоңойтту мында. Бешигимди көтөрүп алып, балам менен, нянькасы менен ошентип эле чоңойттум. Кыйналган деле жокмун. Эми аял киши негизи күчтүү калп болобуз да, жетишебиз. Балага да жетишебиз, тамак жасаган жетишебиз, жумушка дагы. Ошондуктан мен кээ бир кыздар, кээ бир жаштар өзгөчө же карьера же үй бүлө бирөөсүн тандаш керек дегенге мен кошула албайм. Себеби мен ошо 20 жашымдан баштап эле 20 жашымда күйөө чыктым да. 21 жашымда төрөдүм. Ошондон бери эле бизнесте аралашып, Эки жакты күнү түнү иштеп эле улуу кызымды кайнем багып, андан кийин өзүбүз бактык. Андан кийин үйгө туугандардын кыздарын, туугандарды чакырып ошол каралашып эле чуркап келе иштеп, чуркап келе кайра жумушка барып, баланы карап, тамагын бышырып жетиштим. Баарына жетишкен махабат болгондон чарчаган жоксузбу? Азыркы күндө эле ошондой эле абал, азыр деле ар деле эгиз балдарым ошо ызы чуу үйдө. Дагы эле аябай кээде чарчап калам, кээдечи жумушка барып, кайра келип карап, кайра да жумушка барып. Биринчи баламды, экинчи баламды кантип баксам, ошентип эле багып, чоңойтуп, жумушка барып, баарын чогуу алып баратам. Азыр кичүүлөрүңүз эгиз? Кичүүлөрүм эгиз. Эркек экөө тең, Кыз уу. Кыз уул. Куттуктайм. Кандай экен мындай кичүүлөр, булар башкача ширин болуп атышабы? Мындай жаш өтүп баштаганда балалуу болгон. Албетте эң чоң кызым менен экинчи кызым айырмасы бар. Андан кийин үчүнчү кызым айырмасы бар. Андан кийинки 6 балам баардыгы ар кандай. Мен эмне жыйынтыкка келдим? Көрсө ата эне өзүнүн ошол бала төрөлгөндө кандай жашоо көз карашың, канчалык өзүңдүн деңгээлиң кандай болсо, балага ошондой бере алат экенсиң. Андан көп бере албайт экенсиң. Маселен, мен эң чоң кызым, кызыма көп мээрим төгө алган жокмун, сүйүү бере албадым. Анын мүнөзү башкачараак. Экинчи кызыма бир аз көбүрөөк сүйүү бердим, мүнөз бердим, себеби өзүм возрастым чоңойгон сайын баланы баалап баш эткенсиң. Азыркылары эмне үчүн караганда төрөгөн балдар акылдуу болот дейт. Себеби өзүң акылдуу болот экенсиң ошол кезде. Сенин алып жүрүшүңдү, жасаган жумушуңду, сүйлөгөн сөзүңдү карап балдар өзү тарбиялап сиңирет экен. Ошондуктан баланын тарбиясы түздөн түз ата энеге байланыштуу болот экен. Энергия деп бир азыр сөз мода болуп атпайбы? Ошо сиз энергияңыз кантип жетип атат? Тем более экөө го. Мен негиз жардамчыларым бар, жардамдашат алар. Бирок баары бир жардамчы болуп башка бирөө багышып жатса деле дайым аял киши мындай напряжение болуп жүрөсүң. Сен жумушка кеткенде эле ойлойсуң, кандай карап жатышат, тамагын бердиби, дарысын бердиби, таза абага чыгардыбы, үшүп калбады, ысып калбады, ошол оюң ошол жакта болот. Оюң бөлүнөт, оңго бөлүнөт. Чарчайсың. Мен энергияны алганда спорттон алам. Эгер мен спорт менен алектенбей калсам, залга барбай калсам, чуркабай калсам же эртең менен туруп 1 саат басканга аракет кылам, ошондо баспай калсам аябай чарчап калам. Мен канчалык спорт менен алектенсем, ошончолук күчүм көбөйөт, энергиям көбөйөт. Менимче ар бир эле адам ошону эске алса болот. Себеби дегенде кан айлануусу жакшырат, булчуңдардын күчтүүлүгү күчөйт, мээ эс алат спорт менен алектенгенде. Жана ошондой эле стресстен арыласың да. Ошо спорттун аябай жакшы жактары көп. Сизди сырттан жолукканга чейин көргөндө мындай бир сырдуу, токтоо, бир ичиңизден бир
күчтүү аял катары сезчү элем. Жолукканда деле ошол нерсени сездим. Мындай бир сырдуу, туруктуу, өзгөрө бербеген. Анан бул сиздин жакшы сапатыңызбы, кээде зыянын тартып калбайсызбы? Бул тарбиянын жыйынтыгы болуш керек деп ойлойм да. Ата энебиз бизде уят болот, антпе, баспа, сүйлөбө, караба деп тарбиялаган тыюулар ошол мүнөзгө сиңип калат экен да, таасир берип калат экен. Ошол мүнөзүм ошо ата энемдин тарбиясы дагы деп ойлойм. Бирок апам бетке бетке айткан бир сырдуу аял, бирок бетке сүйлөйт. Атам болсо аз сүйлөгөн, көп жумуш жасаган киши. Ошолордун деле албетте экөөсүнөн текиси бар экен да. Ген дагы албетте таасир берет 50%. Бирок негизи тарбия ошол. Уят болот деген эле билесиз да, айылда. Уят болот деле ошентип чоң ойгонбуз да. Депутат болгондо ушул сапаттарыңыз сизге көп пайда алып келдиби же зыян алып келдиби? Кандай экен? Сөздө оңдогон болбойт. Жыгылсаң турасың, сөздөн жыгылсаң тура албайсың дегендей. Ошондуктан көбүнчөсү мага пайдасы эле тисе керек. Бирок ичимден мындай өжөрлүк бар, характер бар, ичимден мындай Көкпеттик бар экен. Көкпеттик бар. Менде көкпеттик бар десем болот. Себеби кичинекей кезимде эле апам мен сен көкпетсиң деп урушчу. Бирок бул өжөрлүк менен көкпеттик мен ойлойм бирдей эле нерсе, бул жакшы нерсе. Бир нерсени баштаган аягына чыгыш керек. Талап кылсаң аягына чыгып талап кылыш керек. Бул дагы жакшы сапат деп ойлойм мен. Адамда бесхарактерный болгон дагы адам ийгиликке жетишпейт. Адамда характер болгон жакшы. Жана балдар тыйып эле эчтекеге өз алдынчалыкка бербей эле болот го, мындай апасынын көзүн карап эле, атасынын көзүн карап эле өзүнүн оюнун кылбаган балдар кийин бесхарактерный болуп калат. Ал балдар кийин ийгиликке жетише албай калат. Ошондуктан баланы дагы бир аз мындай эркиндик берип чоңойтуш керек. Характерин көрсөткөн, характерин уруксат бериш керек. Себеби дегенде бесхарактерный киши эч качан бир өзүнүн жашоодогу жакшы орун ээлей албай калат. Анан биздин коомдо баягы акчалууларга бир даражасы бар же болбосо бир кызматтагы адамдарга коомчулук башкача мамиле кылат. Дароо эле баягы өңдү көрсө жүз таят болуп көргөндө эле уже башка маска кийип калат да. Эми баягы жолуккан адамдар же болбосо жагынгысы келет, же болбосо бечара көрүнүп балким жардам алгысы келет. Анан сиз эми акча деле кармап ийгиликтүү ишкер боло алдыңыз. Ошол эле учурда депутат болуп деле бир мамлекеттик кызматкер болуп жүрдүңүз дейле, чоң болуп жүрдүңүз да, мындай жалпак тил менен айтканда. Ошондой жүздөр көп эле жолукса керек. Дароо эле ой деп ошондой жүздөрдү дароо эле сезесизби? Кандай абалда болосуз ошол учурда? Аны коомчулук баары эле сезип турат го. Бир чоң кызматка барса эле сүйлөгүлөрү келбей калат, салам айтпай калат. Аны баарыбыз эле көрүп жүрөбүз да. Ошол кишини көргөндө мен ага мындай ичимде сезим, аяоо сезим пайда болот. Анан ошол кишини караганда мага ичимде мындай байкуш дейм да. Бул деген убактылуу эле нерсе да. Эртең кайра эл менен кантип байланышат ошол киши деген аяоо сезим пайда болот. Себеби дегенде мен депутат болгондо бир агамдын айткан сөзү ушунчалык жүрөгүмө жакшы таасир берген да. Махаббат канчалык бийик учсаң, бир күн түшкөндө элге жакын болсоң, ошо бийиктикке кетип, элден алыстап кетсең, жерге түшкөндө аябай катуу түшөсүң деп айтканда. Ошол байлыкка деле, бийликке деле жеткен адамдар элден алыстап жана салам айтпай ушунчалык бийик кеткенде жерге түшкөндө аябай катуу түшөт да. Элге аралашылбай калат. Өздөрүнүн эле абалы мындай ыңгайсыз болуп калат. Эми тескерисичи, мисалы биз ошол бир чоңго жолугуп калсак, же акчасы бар адамга башка адамдарга жасагандай эле мамиле жасай албайбыз го. Дароо ошого жагынып баштагандыгыбыз,
ушундай бир коомдун оорусу бар дароо ошого жагалданып баштайбыз же жардам сурап баштайбыз. Бир мамиледе бир кызыкчылык бар да. Сиз мисалы ошондой сизге кызыкчылыгы жок, жөн эле махабат менен мамиле кургусу келген адамдарды кээде мындай издейсизби? Ошондой мамилелешкиңиз келеби? Албетте мындай көрүнүштөр бизде чоң болгондо эле жагалданып, эки жүздүү болуп, ошол көрүнүш мага такыр жакпайт. Мен көбүнчөсү мен тааныштарым, досторум, алысыраак тааныштарым бир чоң кызматка барганда мен барбайм эч качан. Мен качан ошол кызматтан кеткенде анан чалам. Мен ошондо бир нерсе суранып же болбосо ага жагынып же мындай бир эме кылганды жаман көрөм. Мен намыс көймүн. Ошондуктан бул дагы жаман нерсе деп кээде ойлойм да. Мен качан жумуштан түшкөндө ошондо чалып, сүйлөшүп, же жолукканда жакшы сүйлөшүп ошентем. Ошондой кылганга аракет кылам. Кандай болсоң ошондой көрүн же кандай көрүнсөң ошондой бол деген сөз бар го. Азыркы муундун көз карашы бир аз башкача болушу мүмкүн. Мисалы мен өзүм балдарымдан алсам, биз кичинекейибизде гайы деп жашынып же бир ушундай бир коркуулар болчу эле. Же болбосо менин балдарым что гайы болсо ал адам деген булардын түшүнүктөрү бар да. Булар анда адамдарды акчасына карата, бийлигине карата депутат, окей, адам, жөн эле адам деген түшүнүктөр. Булардын баалуулугу башкача. Биз аларды ошондой өзүбүз дагы ошондой болушуна түрткү болуп өткөнбүз да. Ой, сен өттөргө, сен эч нерсе кылбай эле кой, сен бутуңду чечпей эле кой. Бул коом өзү дагы кандай мамиле кылганды билиш керек деп ойлойм да. Анан ошондо алар деле кадимкидей эле адам экен. Мисалы Америкада ошол миллионер, миллиардер арасында шуртачан сени менен кезекке туруп отуруп кимисинин чөнтөгүндө канча акчасы бар экенин санай албайсың, бирок сени менен жөнөкөй эле жүрөт да, ошондой эле нерсе. Ошон үчүн азыркы жаштардын баалуулугу балким ошол нерселерди улам сындырат. Улам чоң болгондор андай авторитет болбойт болуш керек, андай өзгөчө немеде жүрбөйт болуш керек, эл менен эле катарлаш болгонду үйрөнөт болуш керек деп мен ушундай ойлоймун да. Негизи бизде мамлекеттик тейлөө деп коет да. Ошол эле депутат, ошол эле мамлекеттик кызматтагы адамдар булар элге тейлөө көрсөтөт. Кызмат кылат. Ооба, алар бизге кызмат кылганы келип атат. Бизде жок. Бизде коомубуз ойлойт булар кол жеткис бийликке жетти, кол жеткис мүмкүнчүлүккө жетти, ошондой жанагы меркантильный отношение кыла баштайт да эл өзүчө. Бийлик бутагындагы адамдар булар элге кызмат кылуу үчүн барат да негизичи. Бизде бир аз тескери көрүнүштөрү бар, көз караштар ошону эми сиз айткандай жана жаштарыбыз чоңоюп, аң сезими өсүп, негизги баалуулук байлык эмес, бийлик эмес болгон кезде алар өздөрү бир поколение кеткенден кийин алар өздөрү өзгөрөт деген үмүт бар. Буга дагы ар бир нерсеге өзүнүн убактысы болот деген үмүттөмүн. Сөзсүз бир кызматка барбай деле орундата берсе болот деп ойлойсузбу негизи? Азыр балдарым бир аз чоңоюп калды, ошого кадам таштап атам буюрса. Анан Махабат Мавлянова дегенде депутаттыкка чейинки бир эме бөлүк, анан депутаттыктан кийинки бөлүк деп мындай өзүнчө эле бир эме болду да, менде ушундай элес келди да. Сиз өзүңүз дагы ошондой бөлөсүзбү? Ошондой ойлодуңуз беле? Ар бир адам кандайдыр бир деңгээлден кийин өзүнүн көз карашы өзгөрөт. Ар бир этаптан кийин, ар бир канча бир жылдан кийин адамдын көз карашы өзгөрөт. Ошол 6 жыл сизге эмне берди? Мага депутатка чейин мен мындай тар эле чөйрөдө өзүмдүн досторумдун, туугандарым арасында эле баары элдин жашоосу жыргал, жакшы, баарынын жумушу бар деген эле көз карашта жашаганмын. Социалдык аябай камсыз болгон, мүмкүнчүлүк социалдык жактан аз камсыз болгон үй бүлдөрдү, ушул катмаларды көп байкачу эмесмин. Мен депутат болгондон кийин ошол нерсенин баарын көрдүм. Мамлекет деңгээлде кандай көйгөйлөр бар экенин көрдүм. Ошону кантип чечиш керек деген ойлор пайда болду. Дагы эле ошол ойлорду бышырып жүрөм, багып жүрөм. Мен мындайча айтканда
кыскасы депутат болгондон кийин мен башка адам болуп калдым. Мен мурда кичинекей эле чөйрөдө жүргөн өзүмчө бир жөнөкөй эле аял болсом, азыр менде оюмда күндө элге бир өзгөртүү жасаганга бир акылым жетсе, күчүм жетсе деген үмүттөрүм менен жашайм. Мени эң негизи ойлондурган нерсе жашоомдо Кудай берген өмүрдү жашап, 80ге чыганбы, Кудай берген өмүрдү жашагап адам өтөт да, ошо өткөн кезде артымдан эмне из калтырдым деген суроо мени көп ойлондурат акыркы күндөрү. Себеби карасаңыз күндөр бат эле, жылдар өтүп атат, жаш кетип атат. Бирок жанагы ойлор өзүң менен кетпеш керек да. Ошону колдон келген нерсени ошону бериш керек. Сен адам баласы өткөндө артынан моундай иш жасады бул киши, бул инсан моундай болчу, моундай долбоор ишке ашырды, анын артынан моундай элге пайдасы тийди, моунча элдин маселеси чечилди деп ушундай бир көп сөздөр айтылышын каалайм да мен артымдан. Ошол мени аябай мага стимул берет ушул нерсечи. Ошону дагы өзүмдүн тетрадима жазып алгам, күндөлүгүмө. Адам өткөндө артынан эме деп айтат. Адам өткөндө Куран окуган барганда жаназасын окуган айтылат го. Бул киши, бул аял моундай эле, бул киши моундай эле деген кыска болуп калбаса экен мен жөнүндө. Ошол бир узун болуп даңазалуу болсо экен деп ошол жөнүндө көп ойлончу. Мага сезимдер азыр күндөрү ошо көп болуп атат да, себеби 50-гө деле жакындап калдым. Андан ары активдүү жашоо ашып кетсе 20 жылда бир элге жардам тийсе экен деген ошондой үмүтүм бар. Бирок мен ойлойм, ар бир адам бул жашоого бир кандайдыр бир миссия менен келет. 1000 кишиге болсо эле бир кишиге бир жакшы бир ошол кишинин көз карашын же жашоосун өзгөртүп, же бир коомго пайдасын келтирүү үчүн аракет кылуу керек да. Жөн эле биз өзүбүздүн тамагыбызды таап жеп, анан бул дүйнөнү жашап өтүп кетсек, анда биз айван сыяктуу эле болуп калабыз да, мал сыяктуу болуп калабыз. Ошого биз аң сезимдүү адам болгондон кийин биз коомду ойлошубуз керек. Чоң рахмат келип бергениңизге. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер дагы эгер да аягына чейин уккан болсоңуз рахматыбызды айтабыз. Жана бул видео менен сөзсүз түрдө башкалар менен дагы бөлүшүп коюуну суранат элек. Жана Гүлай Мүйөсөй YouTube каналына катталып алганды унутпаңыздар. Эмесе ар бириңиздердин үйүңүздөрдө аманчылык болуңуздар жана ушул жараткан берген өмүрдү баарыбыз туура колдонгон бололу.